Айтматов районундагы Айтулуу Майболот жайытында иш кызуу жүрүп жаткан малчылар жайыт комитети менен биргеликте чөптүн уругун сээп жатышат. Чөп уругун чача электе мал тебелеп, урук майкандалып калат. Ошонун кесепетинен жайыттардын кунары кетип мал тойбойт. Учурда жайыт жетишсиз. Жылдан жылга малдын саны да көбөйүп атат. Жайыттар татыш, жан жок болгон жылы күйүп калат жайыттар. Анан малдар өйдөгө чыга албай кайра айылык жергесине түшүп беришет. Бүгүнкү күндө азыр ушу үрөөн себилип атат, эксперимент катары себилип атат. Азыр кийинки жылдары көрө жатарбыз кандай болот. Эгер ушул жакшы жагына чечилип кетсе, жайыттарга ушундай үрөөндөр себилип, жайыт маселесин чечебиз деген ойдобуз. Майболот сырткы жайыт Шекер айыл аймагында сырткы жайыттан 3000 гектар бар. Бардыгы камкордукка муктаж абалда. Бизде Шекер айыл өкмөтүндө жалпы жайытыбыз 5981 гектар. Ички сырткы жайыт болуп бөлүнөт. Азыркы күндө турган жерибиз сырткы жайытка кирет. 3700 гектар сырткы жайытыбыз. Азыркы күндө көрүп аткандай жайытыбыз өтө начарлап кетти. Малдын саны өзүп атат жылдан жылга. Мамлекет башчыбызга ыраазычылык билдиребиз. Ушундай демилге колдоп, үрөөндөрдү бергенде. Себиштер болуп атат бүгүнкү күндө. Жалпы элден, фермерден жардам күтөбүз. Ушул жерди бир жыл жайбоого. Момундай эскертүүлөр жазып атабыз. Элибизде туура кабыл алат деген ойдобуз да. Ушундай саамалык Айтматов районундагы башка жайыттарында уланып жатат. Район боюнча биз заявкаларды 38 гектар жерге сепкен жатабыз. Бул Шекер айыл өкмөтүнүн тышкары да Бака айыр, Кара Бура айыл өкмөттөрүнө себебиз. Бүгүн ушул жактан баштадык, эртең Кара Бура айыл өкмөтү, анан Бака айыр айыл өкмөтүнүн себебиз. Анан кийинки жылга да ушу заявкаларды берип атабыз Айыл чарба министрлигине. Башка дагы айыл өкмөттөрүнүн жайыттарына себеби боюнча да үрөөндөрдү алып иш алып барабыз. Белгилей кетсек, Айтматов району боюнча 170 000 гектар аянт жайыт бар. Айдалган аянттар толук коорук алынат. Андан алынган уруктарды эмдиги жылы башка аянттарга себүү пландалган. Салика Сариева, Илхан Арсанбеков, Ала Тоо 24 Талас облусу.